Филиппинде эл жыш жайгашкан тар кварталдардын биринде өрт чыгып, калктуу конушту каптаган. Маниладан алыс эмес жерде жүз берген бул кырсыктан бир киши каза болуп, 3-өө жараат алганы айтылууда. Андан сырткары миңдеген үй бүлөлөр турак жайынан ажырады. Бийлик өкүлдөрүнүн айтымында, тилсиз жөө 27-декабрь кечке жуук башталып, бат эле бир кварталды каптап кеткен. Учурда жабыркагандар кеминде $10.000 чыгымга учураганын айтышууда. Кошуналарыма кырсыктан кийин калган буюмдарды жыйноого жардам берип жатамын. Менин да үйүм бүтүндөй күйүп кетти. Жөн олтурбай мындагыларга колумдан келишинче жардам берүүнү туура көрдүм. Азыркы тапта өрттөн жабыркаган тургундарга жергиликтүү бийлик жардам берерин убадалап жатат. Үй жайынан ажыраган жашоочуларды убактылуу баш калкалоочу борборлорго жайгаштырып, керектүү жардамдар жеткирилмекчи. Маниладагы тар кварталдарда мындай кырсыктар бат-баттан катталып турат. Мындагы үйлөрдүн баары бат күйүүчү материалдардан тургузулган үчүн өрт бат эле жайылып кетет. Учурда бул ирет өрт кырсыгынын чыгуусуна эмне себеп болгонун иликтөө иштери башталды.